Анда эмесе, мен Оразалиев Касымбек Шамшидинович, уролог, медицина илимдеринин кандидаты. Сиздерге өнөкөт простатит деген эмне? Ошо жөнүндө дагы сөз кылсак, себеби эң көп жаштарыбыздын арасында ошо простатит деген оору дагы аябай көп. Простатиттин түрлөрү көп: острый простатит, курч простатит, өнөкөт простатит, жана абактериалдык простатит, жана синдром тазовой боли дейт, жамбаш шараларынын оору болгон простатиттин да бир түрү бар. Биз силерге маалыматтарды кыргыз тилинде, жөнөкөй жана жалпак тилинде бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен чогуу болуңуздар, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз бүгүн көпчүлүк эркектердин түшөлткөн, бирок көп учурда убагында дарыгерге кайрылбай жүрө берген оору жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул өнөкөт простатит. Көптөгөн эркектер заагара кылууда кыйынчылык болсо, ыңгайсыздык болсо, жамбаш ооруса, чарчаса, же суук тийгизип жүргөн болсо, көп убагында кайрылышпайт да. Бирок мындай белгилер простата безинин өнөкөт сезгенүүсү белгиси болушу мүмкүн. Алгач простата бези деген эмне? Простата бези кайсы жерде болот? Кантип ооруйт? Өзү кандай деген суроолор беришет да бейтаптар келипчи. Простата бези бул табарыстын астында болот. Жана аркакы көтөнчүк деп коет, аркаңкы тешиктин ичкери жагында болот. Между мочевым пузырем и прямой кишкой деп коет. Түз эчеги менен табарыстын ортосунда болот, жана жамбаш чарасынын ичинде болот. Бунун бизге пайдасы эмне? Пайдасы простата безин бөлүп чыгарган суюктук. Бул тукумдан келген суюктук менен кошулуп туруп, ал простата безинин суюктугу сперматозоидтерге энергия, витамин жана жакшы кыймылдуулукка жардам берүүчү суюктук бөлүп чыгарат. Мунун пайда жактары аябай жакшы жактары ошол. Эми өнөкөт простатит деген эмне? Простата безинин узак убакытка чозулган сезгенүүсү. Бул оору айлап, кээде жылдап да чозулушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда оору акырындык менен өтөт. Ошондон айрым эркектер аны билбеши да мүмкүн. Өзүдө простатит болгон. Анан сенде хронический простатит бар экен десең, өнөкөт простатит бар экен десең, уже өнөкөт болуп кетиппи, мен билбей калыппынбы деп аябай катуу чочуп кетишет да. Эркектер аябай намыстуу болот да. Негизи мына Кыргызстан боюнча статистика жүргүзүп көрүшкөндө, ученыйлар, биздин окумуштуулар изилдеп көргөндө, эркектер бейтапканага аз барышат экен көрүнгөн. Качан болбой калганда барышат экен. Аялдар кичине сезгенүү болсо дагы, кичине эле оору болсо сразу сөзсүз барышат. Сразу көрүнүшөт барып. Эркектер эмне үчүн азыраак барышат экен? Себеби намыскөй барышат экен, десе бар жок жакшы эле деп коюшат. Бирок кээ бирки эркектерди аялдар алып келишет бизгечи. Сураныч, ушуну көрүп бериңизчи, жаман жыныстык катнашта, жана төшөлөк маселесинде аябай алсыз болуп баратат. Ошону текшерип бериңизчи деп өздөрү аялдары суранышып алып келишет да, жана ошондой случайларда чогуу текшеребиз. Эми өнөкөт простатиттин белгилери, кандай белгилери болушу мүмкүн? Заагара кылганда ачышуу болушу мүмкүн, бел тушунда оору болушу мүмкүн, тез заагара кылышы мүмкүн. Заагара кылып бүткөндөн кийин кайра дагы заагара кылганы келет. Ажытканага кирип чыгат, кирип чыккандан заагара кылып бүткөндөн кайра чыкса, кайра дагы заагара кылгысы келет да. Ушу симптом остаточный деп коет. Ушуну заагара кылган кайра сарылышка алып кеткен сезим болушу мүмкүн. Жана жыныстык катнаш учурунда энергия слабый, күчү слабый, тез бүтүп калуу, тез чарчоо, маанайын түшүп кетишүү деп ушундай ооруларга чейин алып барышы мүмкүн. Кээ бирки бейтаптарда белгилер өтө жеңил болот дагы, кээ бирилеринде болсо өтө күчтүү болуп берилет. Анан симптом неудачи деген аябай бир эркектерге аябай бир кыйын симптом бар. Ал мисалы бир жолу тез бүтүп калган болсо, экинчисинде дагы коркот дагы, экинчисинде дагы ушундай болуп калбайбы экен деп коркунуч пайда болот эркектечи. Экинчисинде ошол болсо, үчүнчүсүндө уже коркуп калат. Азыр дагы аз бүтүп калат деп мээсинде ушундай информация болот, ошондо да точно ошондой болот да. Негизи көп оорулар психологиялык жактан дарылайбыз бизчи. Психологиялык жактан аны жакшы кылып текшерип көрүп, сурап, неудача болгон, кантип неудача болгон, кандай болгон толук ошону сурап келгенде, ошондо туура диагноз чыгат. Негизи анамнезди туура чогултсаң 50% лечение бул туура правильно собранный анамнез деп коет да. Туура чогултулган анамнез бул туура лечениянын башаты деп коет. Ошон үчүн симптом неудачини биз ошентип дарылайбыз.
текшерип биринчи диагноз коебуз, анан дарылайбыз. Эми бунун неменин себептери өнөкөт простаттын себептери бул жыныстык инфекциялар болушу да мүмкүн. Бир жерде отуруп офисте адамдары көп отурган адамдар да болушу мүмкүн, таксисттер да болушу мүмкүн. Бизде азыр ошо кыргыздарда, жана мусулман калкында, өзбектер, тажиктер баардыгы эле ошо мусулман калкы Азербайжан такси немесинде кызматын аябай жакшы аркалап алышты да. Мен өзүм бир тууган байкем дагы ошо Москвада таксовать этет. Вес салмагы аябай бир кыйла көп да весининчи. Өзү дене бою менен салмагын өлчөгөндө өзү индекс масса тела деп коет, ошонусу туура болуш керек. 1.70-ке 70 болсоң, мисалы 1.70-ке 70 боюң 1.70 болгон болсо, значит весиң да 70 кг болуш керек деп мындай өзүнүн бир стандарттары бар да. Ашыкча салмак бул ошол ашыкча простаттын симптомдорун алып келет. Ушул себептери айттык, офистин адамдары, таксисттер көп отурган адамдар. Анан бактериалдык инфекциялар да болушу мүмкүн. Инфекция жана башында айтып кеттим, инфекциялардан болушу мүмкүн, инфекциялар болушу мүмкүн. Иммунитеттин төмөндөшүндө болушу мүмкүн. Туруксуз жыныстык жашоо. Мисалы, кээ-бирлер аялы менен араздашып коюп, 2 айлап, 3 айлап, жылдап жарашпай жүрөт дагы, анан башка жыныстык катнашка да барышпайт. Ошондо эгер организмден эгерде простата безинин суюктугу жана тукумдун ичинде суюктук чыгып турбаган болсо, адам ооруга чалдыгат. Өнөкөт простат деген ооруга чалдыгат. Стресс жана нерв чыңалуу бул кийинки причиналардан болушу мүмкүн. Көп убакытка суукта жүрүү. Кээде баардык текшерүүлөр таза чыккан болсо дагы өнөкөт простаттын белгилери болушу мүмкүн. Ошондуктан бул оорунун диагностикасы комплекстүү жүргүзүлөт. Эгер дарыланбаса эмне болот? Көпчүлүк эркектер өзү өтүп кетет деп жүрө беришет. Жана башында айттым го, көп эркектер келишпейт. Биз исследованияларды жүргүзүп көргөнүбүздө, даже ошол Кыргызстан боюнча биздин урологдордун ассоциациясынын президенти Акылбек Чолпонкулович өзү дагы баш болуп, эркектердин жумалыгын өткөрөт. Бир жылда бир жолу эркектердин жумалыгы бесплатный, акчасыз бүт поликлиникаларда, бүт областтарда, жана шаарда, шаарлык борборлордо, бардык жерлерде бир жумалык эркектерди бекер текшерүүдөн өткөрүш болот. Бул жерде көптөгөн диагностикалаганда эркектер бекер дегенге келишет экен. Ошондо келгенде бүткүл кан тамырын, кан басымынын жогорулашы, өнөкөт простатит, ашыкча салмактуулук, жана эректилдик дисфункция деп коет, бүт жыныстык алсыздык, көптөгөн оорулар ушул жерден чыгып, жана көптөгөн пайдалуу маалыматтарды биздин эркектерибиз алышат. Албетте биздин жашообузда ушул бардык норманы сактап, убагында туруп, убагында басып, жыныстык жактан дагы активный болуп, көптөгөн соо биздин чыңалган эркектерибиз аябай көп. Мен баары эле өнөкөт простат дегенден алысмын. Ошон үчүн бул маалыматты кимде ушундай симптомдор болсо, ошолорго пайдалуу болот деп ойлойм менчи. Ушул өнөкөт простатит эмнеге алып келиши мүмкүн? Уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн, психологиялык көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн, тукумсуздук коркунучуна алып келиши мүмкүн. Диагноз кантип коюлат? Урологко барганда аны толук анамнезди толук сурап, чогултуп, качан башталды, кантип ооруду толук сурап алгандан кийин биз ультразвук текшерүүсүн өткөрөбүз. УЗИ органов малого таза, почек мочевой пузыря простат деп коет, бөйрөктөрдүн, табаштарын жана простата бездерин текшерип, норма размерлерин өлчөп, текшерип туруп, анан кан, заара анализдери, андан кийин секрет простаты, анан жыныстык инфекцияларга оорунун диагноз коюшун текшерип алып туруп, анан акырын ошентип дарылайбыз. Дарылоо кандай жүргүзүлөт? Дарылоо эгер инфекция болсо, анда сөзсүз антибиотиктер берилет. Анан простата безинин кан айлануусун жакшы кылуучу өзүнүн дарылары бар, ошолор берилет. Анан физиотерапия деп коет. Физиотерапия деген бул электрофорез, УЧ, парафин, физиотерапиялык процедуралардагы простата безинин кан айлануунда, жамбаш чарасында кан айланууну аябай жакшы жүргүзөт дагы. Ошондон кийин бейтаптар аябай сонун болуп, өзүн жакшы сезип калышат. Алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө эркек киши активный образ жизни деп коет. Активдүү өзүнүн образын жакшы алып жүрүш керек. Эгерде анын иши офистеги иш менен байланышкан болсо, анда ал 1 саат отурган болсо, өзүнү караш керек, саатын карап, будильник коюп туруп,
1 saat отуруп калган болсо туруп, ордунан туруп сөзсүз көнүгүү жасап туруп, отуруп көнүгүү жасап туруп, ошол биздин каналдын аягына чейин көрсөңүздөр, көнүгүүнү комментарийге жазсаңыздар, көнүгүүнүн түрлөрүн дагы силерге сүрөттөрүн да таштаганга аракет кылабыз. Ошо көнүгүүлөрдү жасаш керек. Басыш керек. Эмне үчүн биздин эркектерибиз, биздин чоңотуларыбыз простатит деген оору менен ооруган эмес. 10дон, 11ден, 12ден балалуу болушкан. Булар жөө көп басышкан экен да. Жөө көп басышкан. Азыр бизде күнүнөн күнгө ошо такси өнүгүп, каяка барсак дагы, мисалы машина менен барасың, жумушка барасың, жумушта отурасың. Андан кийин чыгасың, обедке чыгасың, обедте чыккан, ал жерге тамак жеген барып дагы отурасың. Анан чайхана барасың, чайхана барып дагы отурасың. Бул көп отургандан өнөкөт простатит келип чыгат дагы. Жамбаш арасында кан жакшы айланбагандыктан келип чыгат простатит. Ошону урматтуу жаштар, ушуну эске алыңыздар. 40 жаштан кийин эркектер сөзсүз түрдө бир гана простатитке эмес, баардык ооруларга текшерилип турганы абзел. Эгерде сизде зарачкылууда көйгөйлөр болсо, жамбаш аймагында оорутуу болсо, жыныстык жашоодо өзгөрүүлөр болсо, сөзсүз урологко кайрылыңыз. Өнөкөт простатит бул уят эмес, бирок көңүл бурбай коюу бул уят. Кооптуу. Ден соолугуңузга кам көрүңүз. Эгер бул маалыматтар баардыгы силерге пайдалуу болсо, сөзсүз биздин каналга катталыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Биз сиздер менен чогуу болобуз. Оорубаңыздар. Мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин деп эле айтам.